Ассаламу алейкум туугандар. Мына көрүнүштү караңыздар. Панорама деп ушуну айтса болот. Мен азыр Ош шаарындагы баягы Амир Темур 9А дарегинде жайгашкан Golden House курулуш компаниясынын үйүнө келдим. Ушул жерден 2 бөлмөлүү батир сатылат экен. Ага чейин мына көрүнүшкө бир көз чаптырып коюңуздар. Мына коргону аябай кенен туугандар. Бул жак А блогу, бул жак Б блогу. Мен Б блогунда турам. Бул жагында 6 подъезд бар, бул жагында да 6 подъезд. Тегерете ушундай салынган 13 кабаттан турган Millennium турак жай комплекси да. Тегинде мына очокканалар бар. Той мареке жакшылыктарды өткөзсөңүздөр болот. Ана мына туш тарабында Сулайман тоо көрүнүп турат. Ал эми бул жагынан Амир Темур көчөсү өткөн. Кандай экен? Эми ушундай жерде жашагыңыздар келет да. Бардыгын эле жашагыңыз келет туугандар. Эми батирге көз чаптырайлык. Мына бул 2 бөлмөлүү батирдин мен залын көргөзүп атам, коноктор бөлмөсү. Ремонту талапка жооп бере турган аябай жакшы. Мына материалдардын дагы жакшыларын колдонгон. Мына аябастан оформлениеге жакшы көңүл бурган да. Хай-тек стилинде караңыздар. Мына обойдун ушундай кооздорун тандаган. Мына люстрага көңүл буруп коюңуздар өзүнчө эле. Люстра дагы жакшынакай. Эми кийинки бөлмөсүнө кирелик. Уктоочу бөлмөсү. Бардык бөлмөлөрүндө ушундай көп секциядан турган жылытуу системалары коюлган. Айнек терезелер ушундай пластиктен кыскасы мына. Бул жактын люстрасы башкачараак экен дагы мына. Ашканасына кирелик. Ашканасы дагы сизге даяр кылып койгон да. Кирип эле сиздер мына бул жерге кухонный гарнитуруңуздарды орнотуп, заказ кылып ушул мына размерге ылайыкташтырып, мондай Г формасында кыласыздар да, буяка орнотуп алып, мына жерге холодильник коесуздар, же бул жагына кыскасы коюп, вытяжка, аба тазалоочуларды коюп, өзүңүздөргө шарттарды түзүп аласыздар. Бул даяр да, мына евро ремонт. Болгону буюмуңуздарды алып кирип эле жашай бересиздер. Мына түтүкчөлөр чыгарылган, сиздер улайсыздар. Мына ар бир эшиктерге көңүл бөлүп коюңуздар. Евро эшиктерде ушундай жакшынакай. Мына коридорун караңыздар. Коридор кандай экен? Неоновый ушундай картиналар, неоновый. Бул жактын люстрасын көрүп коюңуздар. Спираль түрүндө. Бул жактын көрүп коюңуздар, ушундай. Волна. Душ кайкан кирип коелучу мына. Полотенце илгичтер, Аристон карап коюңуздар. Судун напоруна. Судун напору эми жакшы туугандар мына. Джакузини караңыздар мына. Даярда киринип жуунасыздар бул жака. Дааратканасына кирелик. Дуалдын полный айланасы кафель, аппакай болгон. Кандай экен? Бул жердин жал аянты таза 67 метр квадрат туугандар. Бүт шарты бар. Сиздер болгон бул жагына мебелировкаңыздарды алып келесиздер, буюм тайымыңыздарды, кийимиңиздерди алып кирип эле жашай бересиздер. Эгер үй издеп жаткан болсоңуздар, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Ар бир метр квадраты $1000 туугандар. Варианттарын дагы сүйлөшөбүз, эмеге чалыңыздар астында көргөзүлгөн номерлерге. Сиздерге өзүм жооп берем мен. Телефонда связьда өзүм болом. Дарегин айтып коеюн, дагы бир жолу кайталап. Оштогу ошол кирпичный районундагы Мамырова көчөсү менен эски аты Калинин, азыркы аты Амир Темур көчөсүнүн баягы кошулушкан жеринде туугандар. Амир Темур көчөсү 9А дарегиндеги 13 кабаттан турган ушул Golden House курулуш компаниясынын үйүнүн 13 кабатында. Бул 13 кабатында экен деп эми чочулашыңыздар мүмкүн туугандар. Бул жер андайга эсептелбейт. Наоборот, бул панораманы карап коюңуздар, панорама. 1-чи кабаты, 13-чү кабаты бул жерде айырмасы жок туугандар. Бардыгы эле окшош да, мындайча айтканда. Документи так туугандар. Сразу дароо сиздерге өткөзүлүп берилет. Андыктан байланышыңыздар дагы Кудай насип этип ушул үйгө кирип жашашты баштадыңыздар. Локация дагы сонун, инфраструктура. Биринчиден бул үйдүн астында коммерциялык
имараттар бар. Дүкөн, маркет, аптека жана башка сизге керектүү канцелярскийлер коргондон чыгып эле барып керек жарагыңыздарды алып келе бересиздер. Андан сырткары айланасында мечит бар. Ушул үйгө жабышып эле турат. Бул жакта Калинин мектеби бар, орто мектеби. Арт тарапта болсо Мамырова көчөсү жакта болсо чайкананын баары ошол жакта туугандар. Темир базар жана башка жерлер бар. Локация чындыгында сонун жерде инфраструктура. Коомдук транспорт, машиналар каттайт бул жакта. Азыр анын үстүнө бул жер асфальт сонун болгондо болуп калган да. Асфальтта тим эле зуулдайсыз. Айрыкча урматтуу Нокатта жашаган Көкжайыр тарап, Баткен тарапка жүргөн туугандар, ошол жактын жашоочулары, сиздер дагы ушул вариантты карап көрсөңүздөр болот. Шанс да. Андыктан байланышыңыздар туугандар. Мынакей сиздерге үй деп ушуну айтса болот. Полдоруна караңыздар. Бүт ламинат ушундай апакай болгон.